Ассаламу алейкум, партнерлор жана каналдын подписчиктери. Бүгүнкү видео урокто глобуска сүрөт коюу. Аватар. Бул аватар коюп койсоңор, артыңардан жаздырган адам келсе, силердин сүрөтүңөр турса, более доверие болот да. Ошон үчүн кирип сүрөт коюп койгон жакшы. Эми точносын неме болбойм, мен башында киргенде эле сүрөт койгом өзүм. Рекламодатель Globus компания дагы ошого дагы карайт да, туулган жылың, жазганы, данныйларды жазганга карайт. Сүрөт койгонго. Башташ үчүн эмне айтат элем? Биз сүрөт кое турган программа бул англисче программа. Ошон үчүн ар бириңер ким граватар түзөм десе, кээ биринде бардыр, кээ бирки подписчиктерибиз англисче билет. Аларга бул приложение керек эмес. Мен англисче билбейм, ошон үчүн менде дайыма мындай Google переводчик деген приложение бар. Так, мына Google переводчик. Шуну установка кылып алсаңар, көп сайттарда иштегениңерде кереги тиет. Глобуска киребиз. Үч точканы басабыз, оң жагында установить аватар деп турат да. Ушул жерге киребиз. Мына окуп чыгасыңар өзүңөр. Граватар деп турат. Граватар деген приложение. Бул жагында видео урок бар. Эгер түшүнбөсөңөр, бир сыйра ушуну көрсөңөр болот. Андан соң создайте собственный граватар деген коп менен басылып турган ячейканы басабыз. Таблицаны. Интернет слабыйраак болуп атат бизде. Мына биринчи англисчеси чыкты, анан уже орусчага которуп койду. Эми достор, мындай кылабыз. Башынан түзөбүз. Мен бая бир попытка кылдым эле. Загрузка көп болуп. Так, зарегистрируйте граватар с помощью учетной записи дейт. wordpress.com. Бул жака почтаны жазабыз. Электронный почтабызды. Мына mail.ru жазсак деле болот. Так. Бул жака логин жазабыз. Имя деп турат. Парольду түзөсүңөр, продолжить кылабыз. Мындай имя бар экен. Парольду примерно түзөм мен. Как видео обучающий болот аткан үчүн продолжить. Отлично, еще минуту и мы начнем дейт. Да. Почтага бизге ссылка жиберди. Ошо ссылканы биз почтабызга кирип подтверждение кылабыз. На Mail.ru почтасына кирем. Входящие. Пока жок. Папка спам. На WordPress деп турат достор. Азыр мына 16дан 40 өткөндө келди. Activate аккаунт деп турат. Active accounts. Ошо көктү басабыз.
Кээ тексттерди которбойт. Биз прямой эле киребиз. Войти кылабыз эми бул жактан көрүп атасыңар достор. Уже биз активация болдук. Войти деген жерине кирип войти кылабыз. Паролду, логинди жаңы кирип түзүп атканда түзүп алышыбыз керек. Жазып алышыбыз керек. Ой, кажется, у вас еще нет загруженных изображений. Нажмите здесь, чтобы добавить еще дейт. Эми бул жака сүрөт киргизип коебуз. Папкадан тандайбыз биринчи папканы. Выберите файл деп турат. Выбрать этебиз. Разрешать этебиз. Разрешить. Бизде автоматически немеге галерея сүрөттөрүбүз бар, галереяга кыргызат. Бул жактан мен галереяны тандайм. Эми сүрөттү коебуз. Отметка кылдык. Мына сүрөт бир жака турду. Далее деген жерин басабыз. Мына сүрөт көрдүңөр достор. Обрежьте ваше фото с помощью пунктирной рамки дейт. Сүрөттү мындай размеринин немесин коебуз, бетиңерди турлап туруп. И group image деп турат. Ошону басабыз. Вот, set деп турат, жашын неме көк менен. Ошону басасыңар. Эми бун англисчесин деле айтпай эле коеюн. Может, туура эмес айтып коембу. Ошондук бул жака каалашыңарча сүрөт койсоңор болот. Эми мен ойлойм глобуска бирөө жетиштүү деп. Ошол достор кирип, эми глобусту текшеребиз, сразу коюлбаса керек. Азыр текшерип көрөбүз. Бирок аз убакыттан кийин уже силердин койгон сүрөтүңөр силердин страницаңарга туруп калат. Бул азыр пока туруп элек. Да кийинки видеодо көрсөтөм. Бул жерге биздин сүрөт туруп калат. Силердин кирген рефералдарыңар силердин сүрөтүңөрдү көрүп турат. Доска почетто бир топ 500гө кирип калганыңарда да өзүңөрдү көрсөңөр приятныйраак болот. Рахмат достор. Видео жаккан болсо классты басып, бөлүшүп койсоңор биздин каналдын өсүшүнө салымыңарды кошуп койгула. Дагы жаңы видеолорду көрүшкөнчө да тынч болгула.